Миң өкүнүчтөр мен айтамын, шаарда чыксаң шаарга чыгып болбойт. Машканы карасаң, аны карасаң, автобус карасаң, бүт бардыгы не? Урматтуу мекендешим, нени айткым келет? Жыпар-жыттанып чыгуу аял киши үчүн бул зына болуп эсептелет. Бул арам. Зына кылган адам кайгы капалуу болот. Ар дайым көңүлүндө тынчтык деген нерсе болбойт жүрөгүндө. Ар дайым кайгырууну, сыгылуунун үстүндө болот. Зына кылып эс алам, жыргайм деп ойлогон адам бул адашат. 100% кедей болот, 100% береке таппайт, 100% кыйналат, кайгырат, сыгылат, ойлонот. Ошол нерсени эстегени сайын бекер кылган экенмин деген түшүнүк пайда боло берет. Эже карындаштарыбызга маани беришибиз керек. Эмнени кийип чыгып атат көчөгө, кандай кийинип чыгып атат, кимге жасанып чыгып атат негизи, кимге жасанып чыгыш керек негизи. Урматтуу мекендешим, ойлонойлу ушул маселелерде. Жыпар-жыт себинип, атырлерди, докуйлерди себип чыккан аялдарды бул зына катарында кетет бул. Урматтуу мекендешим, ачуу чындыктар бул ойлоно турган маселе. Урматтуу эркектер, маани беришибиз керек бул маселелерге. Эркектин шахватын козгой турган даражада кыска кийинип, анысы жетпегендей жыпар-жыттарды, ар кандай жыпар-жыттарды себеп чыгат. Кызды эмес жыпар-жытты жытайын десең, кыздан келип атпайбы ал жыпар-жыт? Айтайын дегеним, урматтуу мекендешим, ар бир адамдын, ар бир эркектин үйүндө аял киши бар. Ар бир эркек бекем болсун өзүнүн намысына. Даюс болбойлу. Андайларды даюс дейт да шариятта.